Саламатсыңарбы 2 класстын окуучулары? Баарыбыз жылмаюу менен бүгүнкү кыргыз тили сабагын аралыктан окууну баштайбыз. Жагымдуу жарык маанай каалаймын. Окуу куралдарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Бүгүн бизде өзгөчө кызыктуу сабак. Алгач өткөн сабакты эске салалы. Үй жаныбарларынын балдарын кайталайбыз. Кимдин, эмненин деген суроолорго кантип туура жооп бересиңер. Эстегиле. Бул эмненин баласы? Бул жылкынын баласы. Кулун. Бул эмненин баласы? Бул уйдун баласы. Музо. Бул эмненин баласы? Бул чочконун баласы. Торопой. Бул эмненин баласы? Бул мышыктын баласы. Мый. Бул эмненин баласы? Бул иттин баласы. Күчүк. Бул эмненин баласы? Бул эшектин баласы. Коделек. Сабактын темасы кандай болот деп ойлойсуңар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыш мезгили деп аталат. Кыш мезгили жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн сабакта кыш мезгили жөнүндө маалымат аласыңар. Качан, эмне болот, кышында эмне кылышат деген суроолорго жооп бергенди үйрөнөсүңөр. Жаңы сөздөрдү катыштырып, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Балдар, кышында аба ырайы кандай болот? Аба ырайы күн суук болот, шамал согот. Эмне жайт? Кар жайт. Кышында балдар эмне тебишет? Лыжа тебишет, коньки тебишет. Алгач активдүү сөздөргө көңүл бургула, эсиңерге туткула. Суулар тоңот, тособуз, чана тебишет, кардан киши жасашат, ак кийинет. Суулар тоңот. Кышында эмне болот? Кышында суулар тоңот. Тособуз. Кышында эмне кылабыз? Кышында жаңы жылды тособуз. Чана тебишет. Кышында балдар эмне кылышат? Кышында балдар чана тебишет. Кардан киши жасашат. Кышында балдар эмне жасашат? Кышында балдар кардан киши жасашат. Окуу китебиңердин 84-бетиндеги 1-көнүгө көңүл бургула. Г жана Г тыбыштары катышкан сөздөрдү туура айтканга көнүккүлө. Кыргыз, киргиз, тогуз, өгүз, карга, кереге. Дептериңерди ачкыла. Бүгүнкү күндүн аталышын жазабыз. 5 айынын 22-си. Кыш мезгили, күнгө бейшемби, үйдө жазуу. К тамгасын туура сулуу жазып толтурабыз. Кашан ачып сүйлөмдөрдү толуктагыла. Суроолорго жооп бергиле. Качан аба ырайы кандай болот? Тапшырманы текшергиле. Кышында аба ырайы кандай болот? Суук болот. Көчүрүп жазгыла. Окуу китебиңердин 85-беттеги кыш мезгили деген текстке көңүл бургула. Кышында аба ырайы суук болот. Кар тез-тез жайт. Үйлөр, бактар ак кийинет. Суулар тоңот, мал короодо багылат. Балдар чана, лыжа, коньки тебишет. Кардан киши жасашат. Жаңы жыл кыш күндөрүнө туура келет.
Кыш айлары 5-тин айы декабрь, 3-тин айы январь, 1-тин айы февраль деп аталат экен. Балдар, кышында силерге эмне жагат? Ата-энелериңерге айтып бергиле. Сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта эмнелерди билдиңер? Эмнени үйрөндүңөр? Эмне кызыктуу болду? Үйгө тапшырма. 6-чы көнүүгө көңүл бургула. Таблицаны карап, суроолорго жооп бергиле. Бүгүн кайсы күн? Бүгүн канчасы дейт. Үлгү боюнча иштегиле. Бүгүн дүйшөмбү, 5-тин айынын 10-у. Калган сөздөрдү улайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта калгыла. Мугалимиңер Айнура Камиловна жана Гүлжан Рысбековна.